Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын көрөрмандары, сиздерди акыркы убакыттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевге ата-энелерден мектепте оңдоп түзөөгө жана класска керектүү нерселерди, бор, чака, тряпка жана башка сатып алууга акча чогултулбасын деген тапшырма берди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Ербол Султанбаев билдирди. Анын айтымына караганда, мектепте оңдоп түзөө жана керектүү нерселерди сатып алуу республикалык бюджеттен каржыланат. Белгилей кетсек, 25 февралда президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алган. Анда мамлекет башчысы тарабынан илим жана билим чөйрөсүн өркүндөтүү боюнча бир катар конкреттүү милдеттер коюлуп, бул маселе боюнча артыкчылыктуу пландар жана милдеттер талкууланды. Садыр Жапаров билим берүү жана илим тармагы мамлекеттин келечегин аныктаган стратегиялык маанилүү жана өтө кооптуу тармак экенин баса белгилеген. 23 февралдан 24 февралга чейин Ысык Көл облусунун аймагында ууру аталышында ыкчам издөө жана профилактикалык иш-чаралар комплекси болуп өттү. Облустук милициядан билдиришкендей, ууру операциясынын 2 күндүк жүрүшүндө облустун аймагында мурда катталган 12 кылмыштын бети ачылды. Анын ичинде 10 учуру бирөөнүн мүлкүн уурдоо болуп саналат. Операциянын алкагында уурдалган мүлктү сатуу менен алектенген адамдарды аныктоо боюнча калк арасында менчикке болгон кылмыштуу кол салуулардан коргоо ыкмалары тууралуу да түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, иш-чара кылмыштарга бөгөт коюуга, криминогендик абалды жакшыртууга, башкалардын мүлкүн уурдоого адистешкен кылмыштуу топторду аныктоого багытталган.